убактыңыздарды бөлүп келгенге рахмат. Мен фамилия Матазов, атым Шайлебек, мына алдыңыздарда Учар айылынан болом. Эми негизи бул өрөөн биз үчүн жат эмес. Сиздер менен жолукканда негизге айтайын деген биздин программаларыбыз, платформаларыбыз менен таанышып, сиздер менен бир пикирлешип кетейин дедик. Биздин программада Кумторду Кыргызстанга кайра кайтарабыз, чегараны курабыз, жаңы өкмөттү түзөбүз, парламенттин санын кыскартабыз, кадр маселесini адилеттүү чечебиз деген курч программалар бар. Бирок буга чейин парламент, депутат элдерге берген убадасын аткарбай жүрүп, мындай сөздөргө көп ишенбей калган. Андыктан мен сиздерден болгон суроолор болсо, ошол жака мага айта турган тапшырмаңар болсо, ошолорду жазып, угуп, жүрөгүмө түйүп алып кетейин. Бир колуңардан келсе ойлоңгула, суудан кыйналып атабыз. Жолда айтпай эле коеюн, жолго. Мына ушул суу проблемасын жергиликтүү бийликтен, мэриядан чечип берүүгө мүмкүнчүлүгү жетпей атат. Ошондуктан республикалык бюджеттен буну бөлдүрүш керек. Республикалык бюджеттен мына жактан бир өкүл барып, ошол жерде курч маселени коюп, мына Ошто ушундай дача регионунда Учардын үстүндө суу жетишсиз таңкыс болуп атат деп айтып, ушуну премьер-министрге дайындап, министрлерге дайындап чечкенге өкүл керек. Актыбыз барлар күтүп кете албайбыз. Анан актысы жок жерлер бар. Ошого кыйналып атабыз. Ошол жагынан кандай карайсыңар? Ар бир адамдын жашоодогу укуктарынын бири ал жеке менчикке ээ болуш керек. Анын өзүнүн жери, өзүнүн колунда үйү, документи болуш керек. Биз ушуну ар бир адамга кызыл китеп бериш боюнча мен парламентке киргенде биринчи иштеримден болсун сиздерге. Буну мага мындай тапшырма катары жазып коюңуздар. Анан жол маселеси. Жеңил машиналар аябай кыйналып, ушу машиналар жүрө албай атат да. Мүмкүн болсо эртең күнүндө эле трактор жөнөтүп сүздүрүп берсеңер болот да, ошо жолубузгачы. Сүрдүрүп бергенде эртең эле баштасак болот. Кредит эртең эле баштайбыз аны. Эң көбөй маселе бизде мектепте болду. Балдарыбыздын ар кимдин балдары ар жакта окуйт. Баягы кыштын күнү өзүңүз билесиз, маршрутка албай калып кетет, кыжалат болобуз. Сабакка кеч келет. Ушу мектеп бүтпөдү. Мына 3 жыл болду, 4 жыл болду, мектептен эч кандай кабар жок. Мекеним Кыргызстан айтып атат. Эң чоң иш бүгүнкү күндө сот реформасы. Сотто адилеттүү чечимдер болсун. Бул адамдын тагдыры. Звонок менен, башка сүйлөшүү менен, пара менен адамдын тагдыры чечилбесин, соттор эркин болсун. Эч кандай ак үйдөн, көк үйдөн келген звонок менен маселе чечпей, аны реалдуу карап, тагдырын чече турган болсун. Тоогурдагандар 8 жылга камалып, адам атып жүргөндөр эркиндикте жүрбөсүн. 120 депутат бизге көп. 80-75 болсо болот. Анан мына партийный система. Буну биз жок кылышыбыз керек. Бул партия деген үй-бүлөнү бөлүп бүттү. Бул алдында бүт олигархтар туруп алып, артында кыйын, мекенчил, билимдүү балдар артта калып кетип атат. Ошол партияга илинип алып, кайра 5-10 жолу шайланган эл өкүлдөр бар. Бизге өзү мындай бир акылы тунук, жүрөгүндө духу бар, оозунда сөзү бар, парламентке барганда ушу бир элдин көйгөйүн айта турган ушу инсандар керекпи же мына балык депутаттар керекпи бизге? 6 жылдан бери, 6 сазыптан бери отурушат эй. Кайра депутат мына эже айтып өтүп кетти, туура айтып атат. Эмне кылып кыйратып атат түшүнбөйм мен. Биз азыр ойгоно турган мезгил келди. Азыр тандай турган мезгил келди. Акылы тунук, жүрөгүндө духу бар, акылдуу, билимдүү, илимдүү мына Шайлебек атасы жаныңарга келип отурат. Алыста жашабайт экен мына. Мына Учарда турат. Учар бардыгы сени колдойт болом. Анан агымга баргандан кийин биз унутуп калбагын. Өзүбүздүн балабыз экен мынантип аткарып атат деп айтабыз. Үмүтүңүздөр үзүлбөсүн. Биз Мекеним Кыргызстан мамлекетте Кыргызстанда жаңы бурулуш жасайбыз. Дарат алып туруп, 2 рекет намаз окуп туруп, бисмилла деп туруп,
антты бергенден кийин биринчи ишин мына ушул региондогу элдердин коммуналдык мына жерде кыйналган жолу, транспорт, суусуну чечүүдөн баштайт. Algının aldırvağının, juldurvağının densoluğun çın bolup, şu bizdin aytkan odalarımızın barını atkargan jakşı deputatlardan bolgan bolam. Ömrüň uzun bolsun, densoluğun çın bolsun. Mekenim Kırgızstan üylördün dokumentlerini alıp beret. Mekenim Kırgızstan daça uçar eline en mıktı zaman bap